возможность нашим родителям. Мындан ары балдарды мектепке каттоонун бардык процесси жөнөкөйлөштүрүлдү. Жаңы окуу жылында ата-энелер балдарын мектепке билим берүү жана Илим министрлигинин сайты аркылуу эмес, түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу каттай алышат. Андан сырткары аталган кызмат ЭНин катталган башка тиркемелерде жана банктардын мобилдик тиркемелеринде жеткиликтүү болот. Ага ылайык ата-энелер балдарын ушул тиркеменин жардамы менен бир баскычты басуу менен эле мектепке каттаса болот. Буга чейин балдарды мектепке каттоодо 5ке жакын ар кандай документтер талап кылынып келген болсо, эми бул талап жокко чыгарылды. Бул санариптештирүүгө чейин билесиздер, мектепке барып ата-энелер мектептен жазылчу. Андан кийин жанакы министерствонун сайты аркылуу түрдүү справкалардын баарын сканерлеп, ошол справкаларды жүктөп, анан балдарын 1-класска катташчу эле. Эми мамлекет тарабынан ушу санариптештирүүнүн эң негизги максаты бул биздин жарандарга бардык мамлекеттик кызматтарды жеңил жана тез жеткирүү болуп эсептелет. Бул система тууралуу бүгүн санариптик өнүктүрүү министрлиги жана Билим берүү Илим министрлиги менен биргеликте маалымат беришти. Анда баланы түндүк мобилдик колдонмосу аркылуу мектепке жаздырса болот. Бул кызмат билдирме тапшыруу процессин бир топ жеңилдетет. Анткени ата-энелер өздөрүнүн эле телефону аркылуу баланы мектепке бир нече мүнөттүн ичинде каттай алат. Ошол ата-энесинин каттоосу боюнча ата-энесинин түндүк тиркемесине баланын кайсы мектепке жазылганы автоматтык түрдө чыгып калат. Ал чыгып калгандан кийин ата-эне ошол түндүк тиркемеге кирип, түндүк тиркеменин кызматтар бөлүмүнө кирип туруп, ошол жакта жазууну тастыктайт, же болбосо жазуудан баш тартат. Түндүк тиркемесинин кызматтар бөлүмүнө киргенден кийин билим бөлүмүнө кирет. Билим бөлүмүнө киргенден кийин ошол жакта мектепке онлайн жазылуу кызматы чыгат. Ошол кызматка киргенден кийин ал жакта кызматка берүү, өтүнмөнү берүү кнопкасын басат. Ал кнопкасын баскандан кийин ата-энеге тиешелүү ошол 1-класска бара турган балдары чыгып калат. Ошол балдарын тандап туруп, анан кийин кийинкини баскандан кийин ошол жакта кайсы мектепке жазылгандыгы чыгат. Ал жакта эң маанилүүсү ошол жакта мектепке кыргыз тилиндеги мектепке жазылуу боюнча же орус тилиндеги мектепке жазылууну тандаш керек да. Ошого көңүл буруу абзел. Андан тышкары бул жакта сиздин ата-эненин телефону жана почтасы жазылып калат. Түндүк мобилдик тиркемесинде ата-энелер катталган мектепти ырастоо же баш тартуу мүмкүнчүлүгү да бекитилген. Электрондук каттоо 2 этап менен жүргүзүлөт. Эгерде ата-энелер балдарын тиркеме көрсөткөн жерге жиберүүнү каалабай баш тартышкан болсо, анда алар 2-этаптагы эрежелерге ылайык мектепке киргизиши керек болот. Менин балам тиркемеде көрүнбөй атат десе, анда жанакы өйдө айтылгандай цонго барып же ошо тиркеме аркылуу ата-эне өзүнүн пропискасын жана ЗАГС боюнча документтерин баласынын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн санариптештирүүсүн ошонун баарын камсыз кылыш керек. Эгерде ата-эне баланы тандагандан кийин мектеп чыкпай калса, анда ал дагы ошол өзүнүн жашаган тууралуу каттоосун, пропискасын дагы ошо цондор аркылуу такташ керек. Эгерде ата-эне 1-июнга чейин, негизи ата-эне 1-июнга чейин ушул тандалган мектепти тастыкташ керек. 1-июнга чейин эгерде ата-эне тастыктабаса, анда ошол мамлекет тарабынан гарантияланган мектеп орнунан кол жууп калат. Ошондуктан биз чакырат элек ар бир ата-энени, же эгерде түндүк тиркемеси жок болсо, анда сайтка деле кирип, ошол жерден дагы сөзсүз
баласын ошол мектепке барабы барбайбы ошону тастыктап коюшун суранат элек. Андан кийин эгерде мен ал мектепке барбайм десе, анда ошол тиркемеде мен баш тартам деген кнопканы басыш керек, баскычын. Бирок ал жерде ошол эмне үчүн ошо баш тартып аткандагы көрсөтө кетиш керек. Ал эми башталгыч класска кабыл алууну буга чейинки баланын көрсөтүлгөн маалыматына карап, система өзү 1 же 2 класска баруусун аныктайт. Андан сырткары баланын күбөлүгү башка өлкөгө таандык болсо, жергиликтүү калкты тейлөө борборлоруна барып, атайын көрсөтүлгөн жерини башка өлкө деп жаздырып, жарандык туулгандыгы тууралуу күбөлүгү тиркелет. Система болсо автоматтуу түрдө эле кайсы класска барарын тандап койгон. 18-жылкы балдар болсо 2 класска барат сөзсүз түрдө. 19-жылкы балдар 1 класска барат. Бирок арасында 19-жылкы балдар предшкольный подготовка өтүп калган балдар бар. Аларды 2 класска барыш үчүн сөзсүз түрдө балалык системасына катталыш керек. Өтмөдө жеңилдетилген боюнча анан чет мамлекетте төрөлгөн балдардын эле далилдеш үчүн эле документтерин тиркеп коет. Системада уже эле тиги мектептер тандалган. 1 этабында баягы микроучасткага жараша, 2 этабында болсо өйдө төмөн айтып кеткендей бош орундар, бош орун бар мектептердин баары тең ачык болот да. Анан 4 августтан баштап 5 сентябрга чейин 2 документти алып барат мектепке болгондо эле. Медицинский справканы алып барат, анан кийин тиги прививка справкасын алып барып берет. Ал эми билим берүү жана илим министринин орун басарынын айтымында быйыл республика боюнча 250 000 бала 1 жана 2 класска барат. Анда 151 742 бала 1 класска, 98 258 бала 2 класска кабыл алынат. Бул жанакы 12 жылдык билимге өтүүдөгү программага ылайык нулевой класс быйыл жок болот, нулевой класс 1 класс катталат дегенди билдирет. Эң негизгиси суранат элек 1 июнга чейин ушул прописка менен жашаган ата-энелер сөзсүз тастыкташ керек. Эгерде ошол жерде пропискасы болуп дагы анан тастыктабай койсо, анда дагы ал орунун жоготуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн баарыңыздарды суранат элек ушуну ар бир ата-энеге жеткизүүнү тууралуу. Эскерте кетсек, мектепке жаздыруу боюнча бардык суроолор менен билим берүү жана илим министрлигине 110 номер аркылуу кайрылышса болот. Жана кошумча маалыматты ушул эле министрликтин расмий сайтынан алса болот. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.